Айта бериң, бул дагы кайсы көчөсү? Жаңы конушпу бул да? Жаңы конуш мечит көчөсү. Бул жакка столба келе элекпи дагычы? Столба келе элекпи? Анын каяктан алып ток аласыңар? Бул жактагы үйлөрдөн эле тартып алышкан да. Өзүмчүл элеби, жөн эле? Аларды сайып элечи. Алар кулап түшсө кайра тургузуп алышат. Столба эмес, бул жөнөкөй эле такта, жыгач. Өзүнүн кереги деле кыркысы. Биз ошентип жашадык да. Ошентип атып, катты шамал болсо жыгылып чөт. Тогу менен жыгылып чөт. Анан кайра тургузабыз. Баягы улак болуп басып, былтыр эме болду эле ошо да. Улакта ат басып калып. ток урунганы, ошол столба эмес эле жөнөкөй жыгач болчу да. Ошолор бүт столба болуп алмаштырдык да былтыр. Өзү чуркап. Бирок азыр бул жерде жөнөкөй жыгачтар дагы деле бар экен да. Бул жакта бар. Бул жакка келек. Оны болуп жатты. Салала Эми билбейм, шаарга караштуу болсо, Жалал Абад шаары деп айтышты эле уят да. Шаарга карайбыз. Садик жок, ушунча чоң. Шаардыкпыз дейт экенсиңер да. Неме, балдар бакчасы жок, свети жок, шаардык экенсиңер да. Бул эмненин имараты бул жер? Балдар бакчасы. Балдар бакчасынын имараты башталган. Бирок бунун аягына чыккан жок. Канча жыл болду? Көп жыл болду буга. Балдарыңар каяка барат анда азыр? Шаарга барат да. Шаардын өзүнө барат. Күндө апарып алып келесиңер. Барат, акчасы жокторду. Үйдө калган. Мына балдар бакчасынын маселесин көтөрдүңөрбү? Эмне деп атышат? Көтөргөндөр. Канча жылдан бери айтып атышат. Акча бөлүнөт, кайра эле жок болот. Акча бөлүндү дейт, бирок келбейт бияка. Келбейт. Былтыр дагы бизге Айыл башчыңар эмне кылып атат өзү? Айыл башчы алмашып. Азыр ким? Азыр жаңы жакшы иштеп атат ал. Уран Сариев. Уран Сариев. Айыл башчы Уран Сариев. Мынаки Жалал Абад шаарынын тургундарынын столбасы. Электр жары. айылдын Каштанды Төлөк көчөсүнө ушундай сымдарды коюп алып жашайбыз. Если бул зым үзүлсө, капыс Кудай сактасын го дейти, бир нерсе болуп калса ким жооп берет? Мисалы, ким жооп берет? Ошону чоңдор көрбөй билбейм бул жакка келчи. Эми ушул убакыттан пайдаланып айтып коеюн мынакей. Бул эле гана эмес, мынакей устундар деле турат. Келип кабар алып кетишсе көрсө болот ушу устундардычы. Эптеп эле жашашат элдер. Же суусу жок болгондон кийин, анан кийин жергиликтүү бийликтердин эмнеге чек берет бул жергечи? Чек бергенден кийин шартты түзүп бериш керекпи? Же өзү шарт түзүш керекпи элчи? Ошону да карап койсо жакшы болмок ошонун тургундардан. Учурунда шарты бар деп жерлерди сатышкан да, Шарты бар деп ошончо сатышкан да. Анан элдер эми арыктан суап келип эптеп үй салышкан. Эми таза сууга аракет кылсак, бул жерде каралган жок дейт. Эч ким мындай караган адам жок да. Былтырдан бери ушу столбаны безилип сууга. Нурдинбек мырза, биз Жалал Абад шаарына караштуу Төшкүчү айылынын жаңы конуштарында турабыз. Жаңы конуштары деп деле айтууга болбойт, себеби 2008-жылдан бери, мындайча айтканда азыр 10 жылдан ашыптыр. Бул жерде үйлөр бар экен, бирок 10 жылдан бери ушул суу, электр жарыгы маселеси чечилбей, адамдар кудуктан суу ичип келишет экен, суу сатып алышат экен. Курттап сасып кетеби? Үч ай турат. Айына эмне кимдер жабыртат? Баягы эле жаш балдар жабыртат. Тартат, ичинен курт кирет баягынтип. Аялдар суу ташыйт, бели ооруп, башкы ооруп, чынбы? Аялдарга эле күч келет, жаш балдарга эле күч келет. Барында бар, жогунда жок. Ошо да ага эми Машинада ташып жүрдүк. кудугу барларына бар чынында. Жок. Бизде жок мисалы. Назиратура электр энергиясына кымбат төлөйбүз, бирок мамычалардын абалы мына ушул. Бул мамыча деп айтканга болбойт. Бул жөнөкөй эле неме экен да, ичкерисине кирсек болобу? Болбойт экен, мындай жыгач бул жөнөкөй эле талбы, эмне? Тал экен, тал эле экен бул жөн эле. Талдан эле көрсөтүп коюшту. Улактагы бала ошол токко урунганда ушундай эле болчу да, жыгылып кеткен да. Азыр эми бу жерде адамдар жашайт, балдар бар да, туурабы? Кирип деле тарсак. Анан ол жактарды деле тартып
Трансформатор жок ушундай чоң. Ошо биздин шаарда жаңы конуш деп сатылган экен. Могу жерде балдар бакчасы экен. Балдар бакчасы качан түшкөн имарат, фундаменти? болуп калды. А? 2 жыл болуп 2 жыл болуп калды фундаментин түшкөнүнө. ичине топурак эле салып койду анда Аха, дагычы. Ал дагы шагы салган эмес. Талапка жооп бербейт алчы. Ал топуракты алып туруп шагы төгүп, мынтип талапка ылайык кылып салыш керек да. Муну айтсам буга вообще жолотпойт анычы. Эмне дешет? Ага бюджеттен акча жок. Өз мамлекетибиз кембагал болсо аны ким кылат деп эле депутаттарыбыз деле, мэриябыз деле, айлыкмыт деле ошо да. Эмне бюджетте акча жок дейт. Эл ким кылат чөнтөгүнө эч ким кылбайт. Эми ошо бийликтер эмне эл үчүн иштеп аткандан кийин кылыш керек. Элдин көйгөйүн чечиш керек деп ушундай безил жетпей. Жылда былтырда суга бөлүндү деди, бирок акча биз жака эчтеке кылган жок. Су бөлүндү, суга акчаны бөлүндү, бирок жеп коюшкан окшойт да, жок да. Быйыл дагы деп атат эми. Соня эже окудум, кандайсыз бул боюнча буюрса жума күнү түз эфир болот биздин каналдан. Ошондо мына жергиликтүү тургундар дагы барабыз деп атышат. Биз тийиштүү кызматтардын баарын чакырганны аракет кылабыз. Буюрса келет ал жерге. Ушу балдар бакчасы токтоп калыптыр, курулушу, фундаменти курулган бойдон. Азыр балдардын шаарга алып барышат экен, жарым саат нары, жарым саат бериси. Анда Мындай. шарты бар алып барат. Шарты бар жогу ушу айылда эле жүрөт, мынтип эле жолдо эле чаңыртып элечи. Эсти ушу жерге бала бакча коюлуп калса, ушу жерге алып келет эле элдин баары айыл боюнча. Канча жаштарга кызмат орун болот эле туура. Ошондо жаштарга Азыр гудугуңузга кеттик банда, гудукка барабыз. Гудугуңуз тиякта, Азыр бул жакта мамычалар эле бар, жалаң эле ошондой колго кылынган, Анда ошо гудук жакка барайлы, биз балдарыбызды алып келели.